Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Биз сиздерге бүгүн Оштогу Кулатов Кичи районунан сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди көрсөтөбүз. Азыр Кулатов Кичи районунда турабыз. Тетиги жерде Барсбек айлампасы. Андан батыш тарапка, авто унаа базар тарапка 150 метр жүрсөңүздөр жолдун сол жагында Достор кафеси бар, чайхана. Анын жанынан эле Далышул көчө аркылуу сол тарапка бурулуп түз жүрөсүздөр. Биз келип калдык. Мына ушул жол менен эле 400 метр түз жүрүп келсеңиздер, жолдун сол жагында мектеп бар, мечитке жетпей. Мектептин маңдайында эле жолдун оң жагында болсо, кирпичтен курулган 77 сериядагы катар 2 домду көрөсүздөр. Мына ушул 27 номурдагы көп кабаттуу үй. Сиздерге көрсөтө турган, сатыла турган 3 бөлмөлүү батир 77 серияда 4-чү кабатта жайгашыптыр. 27 домдун солдон эсептегенде 2-чи подъездинде экен. Биз келип калдык. Үйдүн алдындагы короо ушул короо. Унаа коюучу жайлар кеңир экен. Тетиги төрдөгү подъездге чейин уланат. Бул 27 дом 3 бөлүктөн турат. Чекедегиси, ортоңгусу, анан бул жол жактагысы. Бул болсо 2-чи подъезд, 4-чү кабатка чыгабыз. Мынакей туугандар, биз 4-чү кабатка чыгып келип калдык. Эгер байкаган болсоңуздар, бул подъезди жаңы ремонт кылыптыр. Көрүп турасыздар да. 1-чи кабаттан 4-чү кабатка чейин шпатлевка тартып, мына мынтип жогорудан ылдыйга краскалап жатыптыр. Ал эми подъездин негизги 1-чи кабаттагы эшигине дагы брон эшик коюлат экен, чип коду менен. Биз 4-чү кабатка чыктык. Чыгып эле сиздер сол тарапка буруласыздар. Эң акыркы батир сол тарапта жайгашкан 3 бөлмөлүү батир. Мындай брон темир калың эшиги бар экен, сырткы эшиги. Андыктан назар салып турсаңыздар, азыр ушул батирди баштан аяк толук көрсөтүп чыгабыз. Батирдин ички ремонту жаңы ремонт болгон. Андыктан ушул батир сиздерге насип кылып калышы мүмкүн. Батирдин ээси ушул жерде өзү күтүп алды, баарын даярдап коюптур. Азыр өзү айтып, өзү көрсөтүп берет. Саламатсызбы? Саламатчы. Кандайсыз? Жакшы. Канча жылдан бери жашайсыздар бул батирде? 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Ремонт качан болгон? 2 жыл мурда болгон. 2 жыл мурда. Бирок эч жери жыртылбаптыр, сызылбаптыр, жаш балдар булгабаптыр, баары жайында турат го. Ремонту жакшы бойдон турат экен. Кирип эле көрүп байкап турсаңыздар керек. Мындай молочный цветтеги же болбосо ачык түстөгү курулуш материалдарын колдонуп, ремонтту жакшы жасаптыр. 3 бөлмөлүү батир туугандар. Биз бир чекеден көрсөтө беребиз. Азыр прихожкада плюс коридордо турабыз. Коридордун ички аянты 2,5 2,5. 8-9 метр квадраттын тегерегинде чыгат. Эшиктер бардык бөлмөлөрдүкү окшош экен. Андан сырткы алып полу бардык бөлмөлөрдүкү ачык түстөгү ламинат. Киргенде эле сол тарапка буруласыздар. Сол тарапты карасаңыздар, мына жерге атайын шкафчик койгон. Үстү өзүнчө, асты өзүнчө, күзгүсү менен кышкы кийимдерге жана бут кийимдерге бүт орундуктарды даярдап койгон. Биз оң жактан баштайбыз. Оң жактагы 1-чи бөлмөңүздөр. Бул взрослый спальня же детский спальня? Бул детский спальня. Детский спальня. Көрүп турасыздар да. Ремонту абдан жакшы. Мынандай сүрөттөр илинген, күмүш түстүү обойлор менен жасалган, занавеска илинген, люстра болсо асылган. Бул бөлмөнүн ички аянтын айта турган болсок, 4x3 12 метр квадрат чыгат. Отопление бар экен. Көрүп турасыздар. Мен бир катар ачып деле көрсөтүп коём. Отопление батареясы турат. Терезеси пластикке которулган. Андан сырткары сыртында москитный сеткасы менен. Ал эми оң жакта болсо, мындай балдардын кийим кечесине эмеректери да коюлуп, полу ламинат болгон. Үйдөгү кээ бир эмеректер, анан техникалар калабы кетеби эжеке? Кала тургандары бар, өзүнө жасалгандары калат. Кээ бирлери калат, кээ бирлери кетет дейт. Частично болот экен. Биз 1-чи бөлмөнү көрсөттүк. Оң жактан уланта беребиз. Эми коридордун төрүнөн оң тарапка бурулсаңыздар, бул жакта санузел тармагы бар. 1-чиси оң жактагы ажаткана, төрдөгүсү душевой же болбосо ванна. Бул жерде коридордун үстүндө атайын текче бар. Идиш аякка майда чуйдага орундуктар бар. 1-чи
Ажаткананы көрсөтүп коелу. Ички ремонту менимче жакшы болуш керек. Мына көрүп турасыздар да. Полдун кафели дагы, дуалдын кафели дагы потолокко чейин алмаштырылган. Трубалары дагы алмаштырылыптыр, суунун трубалары. Андан сырткары унитаз дагы жаңы коюлуптур. Бул ички ажаткана өзүнчө. Андан сырткары анын жанында көрүп турасыздар ванна. Ваннанын ички аянты дагы кеңири. Полдон баштап потолокко чейин кафел деген. Кафелди бүт жаңы койгон, потолок пластик, плафон лампа коюптур. Андан сырткары форточканы дагы алмаштырыптыр пластикке. Кир жуучу жай. Кир жуучу машина өз ордунда турат. Отопление санузелге да киргизилген. Ванна, аристон. Андан сырткары мынандай күзгүлөрү, текчелери менен кыскасы мына ушундай жасалган. Теплый пол жок экен, Жок, теплый жок. Тиги отопление батареясы бар экен, эми санузел кышында жылуу болсо керек. Ооба, жылуу болот. Жылуу элеби? Ооба. Так, эми эшиктерди караңыздар. Мына бул эшиктер хай-тек заманбап эшиктер. Бул ортоңку бөлмө взрослый спальныйбы? Ооба. Өзүңүздөрдүн спальныйыңыздар, Ооба. Жакшы. Көрүп турасыздар да, ачык түстөгү обойлор менен жасалыптыр. Дизайн ички жасалгасы жакшы экен. Потолок гипсокартондон 2 тепкичтүү жасалып, чекелерине бүт кичи лампалар коюлган. Бөлмөнүн узун туурасы 4x4, 16 метр квадрат чыгат. Бул эмеректер менимче кетет. Анткени сиздин себиңиз болсо керек, Ооба. Жакшы, терезеси пластик, отопление бар экен, полу ламинат, кыскасы спальный. 16 метр квадрат чыгат бул спальный. Эми эң чоң бөлмөгө башпагалы, бул 3-чү чоң бөлмө. Бул эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жагы зал, конок бөлмөсү. Охо! Бул оюнчуктар көбөйүп кетиптир го, Караңыздар. Бөлмөнүн ички жасалгасы жакшы экен. Мынандай чоң гүлдүү, чоң жалбырактуу супермоющий обойлор менен жасалыптыр. Бөлмөнүн узун туурасы 4x6, 24 метр квадрат чыгат. Телевизор коюлган, отопление бар. Балкон менен же лоджия менен бул бөлмөнүн ортосундагы терезе дагы пластик, отопление киргизилген, полу болсо жанагындай эле. Мен бир нерсени сурап коеюн. Бул бөлмөнүн полу ламинатпы же бул эмеби, линолеумбу? Залкы линолеум. Линолеум, линолеум салып коюптур. Андан сырткары негизи 77-сериядагы көп кабаттуу үйлөрдүн 3 бөлмөлүү үйлөрдүн, батирлердин лоджиясы менен залынын ортосунда бир эшик болчу эле. Сиздердикинде бар белемир да же жок беле? Бизде эми ал жактагы жит чыкпасын деп бул жерди жаап койгонбуз. Жаап койгонсуздар. Ооба. Жакшы, негизи жакшы болуптур, көрүп турасыздар. Зал менен лоджиянын ортосунда ход жок, бул жагында кыскасы жасалга жакшы болуптур. Андан сырткары потолок гипсокартондон жасалган, формаланган, 2 тепкичтүү чоң люстра коюлуп, мындай түстүү лампалар дагы коюлуптур. Бул зал болду, туугандар. Мен дагы бир нерсени сурап коеюн. Бул батирди эмне үчүн сатып атасыздар? Ремонту жакшы экен го, жайгашкан жери да жакшы. Сиздер жашай бербейт белеңиздер. Биз жер үйгө көчөйүн деп атабыз, ошо. Жер үйгө көчөлү деп атасыздар. Ооба. Ошон үчүн сатып атасыздар. 3 бөлмөнү толук көрсөтүп чыктык. Эми сол тарапка жүрөлү. Бул ортоңку чакан бөлмө. Негизи эскиден бул бөлмө кухня болсо керек эле, мурда, Ооба. Кухняны лоджияга чыгарыпсыздар. Ооба. Ошондо бул эми столовый же болбосо ортоңку балдар ойноочу бөлмө болуп калыптыр да. Ооба, балдардын ойноп турган комната. Балдардын ойноочу бөлмөсү бул ортоңку бөлмө. Узундугу 4 метр, туурасы 2,5 метр чыгат. Ички ремонту жакшы, отопление бар, телевизор бар, холодильник коюлган. Андан төргө турган болсок, бул жагы лоджия, тагыраагы азыр ашкана, кухня. Төрүндө өзүнчө эмеректер жасалыптыр. Бүт идиш аякка, майда чүйдөгө орундуктар бар. Чай ичүүчү орундуктагы жасалган полу ламинат, жарымы ламинат, жарымынан азыраагы көрүп турасыздар кафель. Бул жагы кухня, туугандар. Кухнянын ички шартын көрүп коюңуздар. Молочный светтеги эмеректер менен жасалыптыр. Кухнянын техникалары да коюлуптур. Техника дегенде газ электропечка, вытяжкасы менен. Андан сырткары посудомойка, андан сырткары суу фильтри да бар турбайбы? Ооба. Суу фильтри. Бул фильтр калабы же алып чыгып кетесиздерби? Фильтрди сүйлөшөбүз. Сүйлөшөсүздөр, Бул жакта кухнядагы терезени караңыздар. Бул терезе.
Сплошной терезе, пластик терезе. Терезени ачсаңыздар эле бул жакта керемет о көрүнөт. Ал эми оң жакта жанагы биз келген трасса жактагы домдор, мектептер ушул жакта көрүнөт. Андан сырткары үйдүн короосундагы балдардын ойноп жатканы, кимдер жүргөндүгү, унаалардын тургандыгы баары ушул жерден байкалып турат. Биз бардык бөлмөлөрдү көрсөтүп чыктык. Кухняга мындай супер моющий кухнянын атайын туш кагаздары жабыштырылып жасалыптыр. Потологу пластик каражаттарынан жасалган. Андан сырткары терезе жакка мындай жалюзи тартылган. Биз менимче баарын бир чекеден шашпай иреттеп көрсөтүп бердик. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр, бир нерсе калып калыптыр. Азыр ортоңку бөлмөнүн эшигинен кирип жатканда эшиктин үстүндө дагы мындай текче бар экен. Булардын баары пайдаланылат буюрса. Газ бар, Газ бар. Мага бир нерсени айтыңызчы, кышында отоплениясы кандай иштейт эми? Отопление бардык комнатада двойной болгон. Отопление ушул жерде центральный жакында, мына жерде жаныбызда турат, жакшы иштейт. Жакшы иштейт. Муздап калбайт келге чейин ысык боюнча келет. Жакшы. Жакын жерде Оштецтин атайын отканасы жайгаштырылып, ошол жерде иштейт. Андыктан отканага жакын болгондуктан отопление жакшы деп айтып жатат. Бул батир ээсинин өзүнүн сөзү. Отопление бар, эч жерде төплүү пол жок, Жок, төплүү пол жок. Свет, суу, газ бардыгы родной, баары естественный бар. Эми батирди канча дейсиздер? Үй бүлөңүздөр менен кеңешип канчага саталы деп турасыздар эми? 38,5 деп атабыз, ырымына кичине түшүрүп беребиз. Түшүрүп бересиздер. 38,5 дейт туугандар. Документтери кандай? Документтери так. Баары жайында. Баары жайында. $38,000 кеми бар экен. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр. Бартер жокпу, вариант? Жок, бизге наличка. Баары наличка болуш керекпи? Жакшы, 38,5 кеми бар, ырымына түшүп беребиз дейт. Тагыраагы торг есть. Андан сырткары биз инфраструктурасын айта турган болсок, жакын жерде мектеп, мечит, бала бакчалар, маркеттер, базарчик, баня, кыскасы баары бар. Шаарда сиздерге эмне керек болсо, алардын баары бар. Транспорттон тем более маселе жок. Мен баарын көрсөттүм. Уруксатыңыз менен жыйынтыктай берейинби? Эч нерсе калбадыбы? Жок, калган жок. Анда аман болуңуз, жакшы сатып алыңыздар, жакшы жер үй таап, жакшы жер үйгө көчүп алыңыздар. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм, урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер бүгүн Оштогу Кулатов Кичи районундагы 3 бөлмөлүү сатыла турган батирди көрдүңүздөр. Эрте күндү кеч кылбай алып калыңыздар. Экрандагы номерларга чалсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.